Союзуна терең ырчылып кетебиз. Сиздерди ушул жакка алып келип, өзара тажрыйба алмашуу кылып атабыз. Бул бизге аябай жакшы нерсе. Себеби көп жерде бирибиздин кылган ишибизди билсек, ошо иш бизге келечекте бир пайдасы чыгып калат деген маанидә болуп атат. 21ден баштап иштеп атабыз. Биз ушу жергиликтүү өзүнчө башкаруу союзу менен биргеликте проекттер даярдап, биринчи ушул проект боюнча презентацияны азыр катышын жасап берет. Биздин ушул айыл өкмөткө кош келипсиздер. Азыр мен ошол биздин 2021-жылдан берки МСУ союз менен кызматташып, ушул ишке ашкан долбоор жөнүндө силерге бир аз айтып берейин. Биз бул жергиликтүү деңгээлде калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча долбоорго кыжат иштеп чыкканбыз. Ошол кыжаттын алкагында ушул долбоорду ишке ашырып, азыр мына элге ошол биздиктүү терезеден кызмат көрсөтүп жатабыз. Биздиктүү айыл өкмөттөгү 7200-гө жакын калк кызмат алышат. Ал жерде 5 адис отурат. 5 адис ар бири ошо келген талап кылган тактамаларды, маалыматтарды ошо калкка жеткирүүгө аракет кылышат. Бул убакка чейин бул биздиктүү терезе уюштурулганга чейин бизде кандай эле? Бизде көбүнчө компьютерлер баардык кызматкерлерге жетиштүү эмес болчу да. Баардыгы жетиштүү эмес эле. Анан ар бир кызматкерлер өзүнчө бирден кабинетке отуруп, келген калкка дагы мындай тактамаларды, маалыматтарды берүү бир аз кыйынчылык жаратты. Андан кийин азыркы учурдагы санариптештирүү боюнча Санарп аймак, Инфодокс деген программалар менен иштөө үчүн дагы эскирээк компьютерлердин толук процесстери мындай талапка жооп берчү эмес да. Демек биз ошолордун негизинде мына ушул кышап иштеп чыгып, анан ушул долбоорду ишке ашыргандан кызматкерлердин дагы ошол Санарп аймак менен иштегендеги ошол компьютерлердин баягы эмеси, сапаты биздин талапка жооп берет да. Андан кийин биздин айламак өзү баягы туризм айламагы болгондуктан бизге чет өлкөдөн, башка жактан туристтер аябай көп келишет. Айрым учурларда ошол келген туристтерден дагы бизге интернет байланышына мындай жардам сураган учурлар көп болот да. Ошол учурларда дагы бул биз алардан мындай маалыматтарды, аларды колдонуусуна макулдук берип, ошол жардам бергенге аракет кылабыз.